Assalamu alaikum. Кандайсыздар? Менин момун мусулман бир туугандарым. Кайрадан Ал Жардам кайрымдуулук фонду биз буга чейин муктаж болгон үй бүлөлөргө жардам колун сунуп келе жатабыз бир туугандарым. Бүгүнкү кайрылган эжебиз Ош шаарында жашаган эжебиз өзүнүн кызы Касиет деген карындашыбыз кичине жан башынан кандай десем мүмкүнчүлүгү чектелип калган ошол карындашыбызга жардам колун сунуу максатында келип отурабыз бир туугандарым. Азыр өзүм дагы бир аз кирип ал акыбалын билип сурап чыктым. Аябай жагдайы оор бир туугандарым. Өздөрү жашаган жери дагы бир бөлмөлүү квартира. Баарыңыздардан суранып кетем бир туугандарым. Кайдыгер карабаңыздар, көп түкүрсө көл болот демекчи. Кызым төрөлгөндө 3 айлык болгондо ошо эки жан башы чыгык төрөлгөнү билинип, анан атасы мындай кыз бакпайм деп ошол кезде эле таштап атып кетип калган. Анан биринчи операциясын 7 айлыгында жасатканбыз. 7 айлыгында жасатып операция кылдырсак, врачыбыз 3 айдан кийин келесиңер деп гипс салып берген. 3 айдан кийин көрөбүз деп. 3 айдан барсак өзүбүзгө буну операция кылган врач жок, ордуна башка врач бар экен. Ал болуптур, буту жан башы ордуна түшүптүр деп эле гипсин алып туруп массажга чыгарып, массажда Жанна деген массажистке эки жан башын сындырып койду. Анан кайра эле повторный операция болуп, ошону менен жан баш ордуна турбай калды, ойнок болуп калды дагы, чыгып кетип эле же жан баш үстүнө бүтүп калат, же ылдыйына бүтүп калат да, неменин жиликтин башы. Анан улам операция кылдырып акырын 5 жаш болуп калганда такыр баспайт деген неме кылып коюшту, церебральный паралич болуп калыптыр, баспайт деп. Анан ошол кезде буту сезбей дагы калды, эч нерсени ийне сайып койсоң да сезбейт, чымчысаң да сезбейт. Анан Германиядан врач сүйлөшүп, ошо 3 бөлмөлүү үйүм бар эле, ошону сатып операция кылдырдым. Андан кийин кызым Кудайга шүгүр туруп бир аз басты, кыймылдады. Анан кайра квартирага чыгып калган үчүн, квартплатаны аркы беркин табыш үчүн мен ишке чыгып кетсем, кайра 3 этаждан кулап түшүп кетип, кайра ушинтип баспай отуруп калды. Андан кийин да далай жолу операция болду. Анан акыркысын ошо Сабырбек Жумабеков жасады Бишкектен. Азыр сол буту Аллага шүгүр жакшы өзүнө келип калды. Оң буту жан башынан болбой атты эле, уже тизесине дайым болуп калыптыр да. Тизеси дагы ажырап, оң жак бутун азыр жан башы дагы, тизеси дагы ажырап жүрөт да. Азыр ушуну эмелерин документ томографияга тарттыртып, Россиядан сүйлөштүк эле, Курганский областтан. Элизарова деген клиникадан врач таап сүйлөшсөк, болот деди. Кыздын эмесине, тизесине дагы, жан башына дагы аппарат коебуз операция кылып деди. Бирок операция акыбыз $5000 деди. Анан кызды алып келсеңер дагы болот. Анда бу жерде 3 ай кыймылдатпай жатышыңар керек деди. Анан биздин Москвада Курганда эч бир таанышыбыз болбогон үчүн бияка чакырсак кандай болот десек, ошо 3 врач келип операция кылып кете турган болду. 3 врачтын келип кеткен жол киресин, гостиницасын, анан ошо операция акысына $5000 төлөш керек болуп, азыр ушул учурда өзүм да иштей албай калдым. Мурун иштейт элем, азыр эми врачтар уруксат бербей иштей албай калдым. Анан кызды карап эле отуруп калдым да азыр. Азыр иштей албай атам, себеби сахар болуп калдым эле. Сахарым жакшы эле жүрдү эле, акыркы учурларда аябай повышенный болуп кетип, көтөрүлүп. Инсулинге отуруп калгандан кийин зрениям да начарлап калды, машинка тийе албайм.